Мелис Токтогулов Ысык Ата районундагы Красная Речка айылында мал багуу менен алек. Жакында эле агасы менен агроөнөр-жай комплексин каржылоо долбоорунун алкагында 5 миллион сом насыя алып иштете баштады. Азырынча 10 саан уялган. Калган акчасында сүт багытындагы уйларды көбөйтүүгө жумшайт. 6% менен алган насыясын квартал сайын төлөп турууга келишкен. 6% абдан ыңгайлуу, башка банктарга салыштырмалуу. Документтер чогултууга 15 күндө эрейин убакыт кетти. Бардык документтер чогултуруп, сумма залог бардын коюп иштештик. Кудай берсе жакшы, андан сразу эле колубузга тийди тыйыныбыз. Агроөнөр-жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу каражат фермердик чарбаларга, жеке ишкерлерге, жеке жактарга берилет. Учурда насыянын көбүн суроо талапка жараша региондогу дыйкан фермерлер алууда. Айыл банк 680ден ашык жаранга 270 миллион сом насыя берсе, РСК банк 140 кишиге 45 миллион сом каражат таратты. Фермердик чарбалар, жеке ишкерлер 500 миң сомго чейин 3 жылга жана өзүнүн ошол жүгүртүү жана негизги каражаттарга алса болот. Экинчи тармак болуп бизде 1 жылдык жүгүртүүсү обороту деп коебуз. 1 миллион сомдон жогору болгон фермердик чарбалар ала алат. Ал жерде суммасы бул 5 миллион сомго чейин каралган жана мөөнөтү 3 жылга чейин. Өсүмдүк өстүрүү, жанагы асыл тукум, жаңы кайра түзүлгөн өнөр жайларга 150 миллион сомго чейин 60 айга жана негизги жүгүртүү каражаттарын алса болот. Агроагрегаторлары айыл чарба продукциясын кайра иштеткен өнөр жайлар болуп эсептелинет. Бул тармактагылары 5 жылга 150 миллион сомго чейин насыя алышса болот. Бүгүнкү күндө банктарга кезекке тургандар көп, муктаждык чоң. Жылына жана айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча бизде былтыр мына 11 миң, 12 миң кишиге жакын дыйкан фермерлер ушул арзандатылган кредит алышты. Анан салыштыра турган болсок, жалпы ошол муктаждыкка аябай эле аз. Жылына бир 3-4% гана алат ошол дыйкан фермерлердин санынын ичинен. Ошондуктан биз жаңы долбоорду мына киргизип атабыз. Бул ошол азык-түлүк коопсуздугуна кирген биздин жана айыл чарба товарларын колдоо максатында ишке ашырылып аткан долбоордо. Мартта башталган агроөнөр-жай комплексин каржылоо долбоору менен 15 миңге жакын дыйкан фермер насыя алары болжолдонууда. Муктаждыкты жоюу үчүн берилген каражаттардын үстөк пайызы айыл чарбасын туруктуу түрдө каржылоого жумшалмакчы. Айпери Самат кызы, Сентура Бакеев, Ала Тоо 24.